Gündün маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Муфтияттагы интригалардын аягы басыла электе, алдыдагы шайлоого даярдыктар, ага катыша турган талапкерлер ачыктала баштады. Бийлик партиясын шайлоого ачык катыштырып, анын аягы революция менен аяктачуу тарыхты кайталабоого аракеттенүүдө. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү азайышы мүмкүн, бийлик эскертүү кылды. Шайлоонун шайтан оюндары деген сөз бар эмеспи? Анын сыңары муфтияттагы акыркы чыр-чатак шайлоодон чыкканы белгилүү. Апрель айында боло турчу муфтий шайлоого кимдер талапкер болуп чыгат, али белгисиз. Бирок биринчи талапкер белгилүү болуп калды окшойт. Муфтияттагы интригаларды азайтуу үчүн эмне кылуу керек? Алдыдагы сюжетте сөз кылабыз. Кечээ Максат Ажы Токтомушев тарапташтары менен жолукту. Алардын колдоосуна ыраазычылыгын билдирип, алдыдагы муфтий шайлоого талапкерлигин кое турганын, оюнан кайтпагандыгын жарыялады. Экс-муфтийдин жанында президент Садыр Жапаровдун экс-адвокаты Акин Токталиев жүрдү. Муфтияттын айланасындагы чыр-чатак муфтий шайлоодон улам тутанган. Кыргызстанда муфтий шайлоо саясий шайлоодой эле интрига, чыр-чатак менен коштолот. Молдолор жек-жаатка бөлүнүп, бири-бирин каралап, сабап, каматып, коркутуп, бандиттер аралашып, компроматтар жарыяланып, так эле парламенттик, президенттик шайлоонун ыкмасы менен жүрөт. Бул Кудайга деле жакпаса керек. Шайлоонун шайтан оюндары демекчи, муфтияттагы тыйылбаган чыр-чатактын өзөгү муфтияттын уставында, муфтий 4 жылга шайланат деп калганында. 4 жыл сайын шайлоонун болушу саясий конкуренция элементин пайда кылып, конъюнктуралык кырдаал жаралат. Муфтий кайра шайланып келиш үчүн бирөөгө жакшы көрүнөм, добуш алам, капа кылып албайын деген конъюнктуралык кадамдарга бара баштайт. Ошондуктан муфтияттагы чыр-чатакты азайтуу үчүн муфтийди 4 жылга эмес, 6-7 жылга шайлана тургандай кылыш керектиги айтылууда. Муфтийдин мөөнөтү президент, парламент, өкмөттөн узак болушу бийликтин көзүн кароодон арылтат. Мисалы, католиктердин диний лидери Папа Римский, православдардын патриархы өлгөнчө шайланат. Кыргызстан диний багытта жаш мамлекет, динаятчылардын династиясы жок. Кечээки милиция, кечээки таможенник, кечээки эле арак ичип жүргөн айылдын тентеги молдо болуп алган жерлер дагы бар. Ошондуктан башында улам-улам муфтий шайлоо, кызматталаш болуп татыктуусун таппай келди. Азыр эми билимдүү, илимдүү, өмүрүн динге арнаган дин аалымдарыбыз пайда болду. Интригалардан арылуу үчүн муфтийди 4 жылга эмес 7 жылга шайласа болот. Совет бийлиги тарагандан кийин муфтияттар башкаруусун мамлекеттик башкаруу системасынан көчүрүп, мөөнөт менен муфтий шайлоону киргизишкен. Бирок Кыргызстанда 30 жылда 32 өкмөт, 5 президент алмашкандай эле диний жаатта дагы туруксуздук орун алып келүүдө. 30 жылда 9 муфтий, анын ичинен 2010 жылдан бери 6 муфтий алмашкан. 6 күн, 1 ай, 2 ай муфтий болгондор дагы бар. Мисалы, Россия муфтии Талгат Таджуддин 1992 жылдан бери Россиянын муфтии болуп келүүдө. Сауд Аравия муфтии Абдул Азиз ибн Абдуллах аль-Аш-Шейх 1999 жылдан бери муфтий экен. Өзбекстан муфтии Усман Алимов 15 жылдан бери бул кызматты аркалап келет. Андыктан Кыргызстанда муфтияттын айланасындагы интрига, чыр-чатактарды азайтып, динге, Кудайга кызмат кыла турган адамды узагыраак мөөнөткө шайлоо туура болобу деп турушат. Кайсы бир аалым интрига бар жерде Кудайды эч ким эстебейт дегендей, муфтияттагы интриганы муфтийди узак мөөнөткө шайлоо менен гана басса болчудай. Өмүрүм элим үчүн деген Ташиевке деле оңой болгон жок. Бир жагынан чек ара чыры басылбай жатса, экинчи тараптан коррупция менен күрөшүү дагы оңойлтоң ишке аша койбойт. Коомдук активисттер Райым Матраимов камалсын деп талап кылып чыгышты эле. Камап койсо, Матраимовдун тарапташтары чыгып, боштондугун талап кылып жатышат. Бүгүн кечинде уже Садыр, Куда кааласа,
mamlakatimizden prezidentinin milletin atkarıcı. Садыр Жапаровдун президент болушуна Камчыбек Ташиевдин салымы абдан чоң. 28 январ күнү инаугурациядан кийин өкмөт үйүндө Жапаровду тосуп алып, куттуктап, ордуна отургузуп чыгып, мындан 4 ай 14 күн мурун Жапаровду президент кылам дегем. Мына кылдым, сөзүмө турдум, милдетимди аткардым деп жеке эмгегин баса белгилеп билдирүү жазды. Анда ал кийинки саясий конфигурацияда чечүүчү орду бар экенин, ал таасир үчүн күрөшө турганын билдирди. Урматтуу кыргыз элим, туптуура 4 ай 14 күн алдын Борбордук аянтта таңгамал Садырды президент кылабыз деп жарыялаган экенмин. Мен сөзүмө убадама турдум. Рахмат элиме, рахмат силерге. Конституцияда, мыйзамда көргөзүлбөсө дагы таасирлер ар кандай бөлүштүрүлөөрү табигый иш. Жапаров президент болду, бүт бийликти колуна алды. Бирок Жапаровдук делген Мекенчил партиясы жергиликтүү кеңештерге да, парламенттик шайлоого дагы катышпай турганы белгилүү болду. Ал эми Ташиевдин өзгөчө ордунун таасиринин сакталышынын гарантиясы катары Мекенчил шайлоого барбайт. Ата журт катышат деген келишим болсо керек деген пикирлер айтылуу. Мекенчилдин шайлоого катышпай тургандыгы аталган партиянын катарында 4-чү болуп турган Жылдызкан Жолдошова үчүн күтүүсүз болду окшойт. Ал партиянын катарында патриот адамдар бар. Алар менен кеңешпей туруп, мындай чечим чыгаруу чыккынчылыкка тете деп баа берди. Эгер партия шайлоого катышпай турган болсо, бул абдан кейиштүү. Анткени партияда жогорку билимдүү жаш балдар бар болчу. Алар 4-октябрдагы шайлоодо мыкты иштеген болчу. Бирок шайлоо жыйынтыгын БШК жокко чыгарды. Мына эми шайлоо өнөктүгүнө катышуудан баш тартып, Мекенчилдин түптөөчүлөрү аларга жөн гана чыккынчылык кылышты. Ата журтту эл Ташиевдики деп билет. Шайлоолорго катышса, өтүп келээринде шек жок. Демек Ташиев өзү же көздөй адамы спикер болуп, бийлик балансын түзөт деп эксперттер айтышууда. Мындай шартта баланс түзүлөт. Мындай баланс Жапаров Ташиев тандемине гана эмес, жалпы эле Кыргызстан үчүн дагы пайдалуу болот дешет. Биринчи жолу президенттин партиясы шайлоолорго катышпай турган болду. Эл Садыр Жапаровдун партиясы деп билген Мекенчил жергиликтүү кеңештерге дагы, парламенттик шайлоого дагы катышпайт деген маалыматтан кийин коомчулукта Жапаров Ташиев тандеми алардын астыртан түзгөн келишиминин учугу чыгып, шайлоого ким катышат, процесс кимдин көзөмөлүндө жүрүп атканы болголоно баштады. Кененирээк алдыдагы сюжет. Жээнбеков убагында күч органдарынын колу жетпеген, эч кимдин алы жетпеген Райымбек Матраимов деген бар эле. Азаттыктын журналисти Али Токтакунов анын коррупциялык иштерин коомчулукка шардана кылды. Матраимов камалсын деген талап менен канчалаган митингдер болду. Камалмак турсун жогорку кеңештин депутаттарынын жарымы Райымбек Матраимовду айга күнгө теңеп келгенин көрүп жүргөнбүз. Тескерисинче Матраимов баштаган партия бийлик менен үзөңгүлөшүп келип, маарага жеткен 3 партиянын бири эле. Эл толку баса Матраимовдун мартабасы абдан көтөрүлмөк. 5 октябрдагы толкундо дал ошол 3 бийликчил партиянын айынан болду. Түрмөдөн жаңы чыккан Садыр Жапаров дал ошол көпчүлүктүн талабын аткарам деп Райым Матраимов камалат деди. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Ошондон көп өтпөй эле Райымбек Матраимов камакка алынып, кайра эле эркиндикке чыгып кетти. Анын ат тезегин кургатпай камактан чыгып кетишин ошол кездеги өкмөт башчы төмөндөгүчө түшүндүргөн. Муну улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкан. Улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкандан кийин эле маган кабар беришти. Мына кармап келдик, бияка жаптык, камаган атабыз деп. Анан ушу бир 6-7 саат бою сүйлөшүүлөр жүрүптүр. Муну камап койгондо биз мамлекетке бир тыйын акча алып келе албайт элек. Ошондон анан биз мен саясий чечим кабыл сурандым. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынан муну камап койгон менен эмне пайда дедик.
Ташиев Райымбек Матраимов күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке төгө турган акчаны толук төлөп бүткөнүн билдирди. Анын айтымында Матраимов 1 миллиард 400 миллион сомду акча менен, калганын бир соода борбору 9 батир менен төлөгөн. Сот анын тергөө менен кызматташканын, мамлекеттик казнага чегерген акчасын эске алып, 260 миң сом айып менен эркиндикке чыгарган. Эгерде акыйкаттыкты талап кылбай биз оозубузду жаап отуруп калсак, булар бири-бирине чырмалышып алган. Ошол чырмалышкан бойдон биздин ырыскыбызды жей берет. Эл жакырлангандан жакырлана берет. Ошентип коомчулук Матраимов камактан оңой кутулуп кетеби деп ызы чуу сала бергенден бийлик кайрадан камаганга аргасыз болду. Матраимовдун камалышында элге билинбеген бирок чечүүчү ролду ойногон жагдайлар бар. Буга чейин Кыргызстанга ташылып келинген контрабанда ЭАЭСтин курамына кирген өлкөлөрдүн экономикасына терс таасирин тийгизгенин Казак, Беларусь өкмөт башчылары айтып келишкен. Садыр Жапаровдун Россияга болгон иш сапарынын алдында Матраимовдун камалышы жөн эле дал келүүчүлүк эместир. Экинчи жагынан Райым Матраимовдун камалышын АКШнын элчилиги кубаттап чыкты. Буга УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев New TV каналы аркылуу жооп кайтарып, анчалык Кыргызстанга күйсөңөр, Шадиевди дагы кармаганга шарт түзүп бергиле деди. Эгерде АКШ чындап эле биздин жемкорлук менен күрөшүүдөгү астедил аракеттерибизди колдосо, анда Кыргызстанда оор беренелер менен жемкорлукка айыпталып соттолгон Аскарбек Шадиевди бизге дароо өткөрүп берсе талапка ылайык болмок. Тескерисинче Шадиев бүгүнкү күндө АКШда ээн эркин жашап, жада калса ишкердик менен алектенип жүргөндүгүн билебиз. Эгерде АКШ бул иште чын ниеттен жардам көрсөткүсү келсе, ушул кадамы менен көрсөтсүн. Эгер Шадиевди кармап келүүгө шарт түзүп берсе, керек болсо мен өзүм барып кармап алып келүүгө даярмын. Бир жагынан коррупционерлерге согуш ачып, күрөшүп жаткан Камчыбек Ташиевдин мойнуна чечилбей келе жаткан чек ара чырыдагы жүктөлгөн. Кыргыз-тажик чек арасында ызы чуу бүтпөй жаткандыктан жаңы эле жүрөгүнөн операция жасатып, жата бербей Германиядан түз эле Баткенге барып эл менен жолугушту. Ташиевдин жалындуу сөздөрүн угуп, эл ыраазы болуп, чек ара чыры басылчудай болгон. Бирок кайра эле Баткендеги чек арага жакын жайгашкан эл нааразычылык билдирип, Тажикстанда барымтага калган жарандарды чыгарып келүүсүн талап кылышты. Азыр ушинтип атат. Биздин бийлик караш керек. Биз митингге келгенибиз жок, биз суранып келип атабыз. Азыр ошо балдардан эч бир кабар жок. Кабар болгондо биз унчукпайт элек. Кабар болуш керек. Мына келинчеги ыйлап турат, мунун бала чакасы бар. Тирилик кылам, бала багам деп барган ошо жерге. Жыл тагдыры чечиш керек. Мен 11 күн отуруштум. Ошо эмне үчүн чоңдор тез арада чечип бере алышпайт. Ал эми УКМК Тажикстандын күч кызматкерлери Кыргызстандын жарандары барымтага алышты деген маалымат жалган экенин кабарлады. Атайын кызматтын маалымдашынча 16 февраль күнү Кыргызстандын 5 жараны Тажикстандан 900 килограмм металда, 2 бодомалда, 3 койду мыйзамсыз чыгарып бара жаткан жеринен тажик чек арачылары тарабынан кармалган. Маалыматка ылайык кармалган 5 кишинин экөөнүн үстүнөн Тажикстандын күч кызматтары тергөө иштерин жүргүзүүдө. Учурда кыргызстандык жарандарды кайтарып алуу максатында Тажикстандын бийликтери менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Шайлоо учурундагы теледебат жалпы кыргызстандыктарга жарым-жартылай болсо дагы талапкерлердин дараметин аныктап коёру турган иш. Айрымдар дебатка катышуудан баш тартса, айрымдар ага катышууга ашыгат. 11 апрелде Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерди шайлоодо саясий партиялар жана талапкерлер арасында алгач ирет теледебаттар өткөрүлөт. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. Бул ирет үгүт насаат учурунда көчөдө, спорттук тарда элди чогултууга тыюу салынат. Кыргызстанды жарыктандырып турган Токтогул суу сактагычында кайрадан көйгөй жаралды. Улуттук энерго холдинг ачык акционердик коомунун жетекчиси Бакыт Сыдыков жогорку кеңештеги жыйында Токтогул гидроэлектр станциясын камсыздоочу суу сактагычтагы суунун көлөмү 2022 жылы 5,5 миллиард куб метрге чейин азайышы мүмкүн экендигин айтты.
Сыдыковдун айтымында суунун көлөмү 5 миллиард куб метрге жеткенде гидроэлектр станциянын ишин токтотууга туура келет. Бишкек жылуулук электр борбору 1 киловатт электр энергиясын өндүрүүсү үчүн 3 сом 88 тыйын чыгымдайт. Ал эми аны элге 77 тыйындан, өндүрүшкө 2 сом 24 тыйындан сатат. Орусия өкмөтү Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматына 2021-22 жылдарга карата 5,2 миллион доллар бөлөт. Бул тууралуу токтом 20 февралда Орусиянын расмий укуктук маалымат интернет порталында жарык көрдү. Документке ылайык Кыргызстандын баңгизат жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматына финансылык колдоо көрсөтүү жөнүндөгү сунушту өкмөткө Орусиянын Ички иштер министрлиги келтирген. Федерациянын өкмөтүнүн маалыматына караганда 2021 жылы Кыргыз Ички иштер министрлигинин баңгизат жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматына 3,5 миллион доллар бөлүнөт. Ал эми калган 1,7 миллион долларын 2022 жылы берилет. Bir ay içinde Ысык-Көл облусунда мыйзамсыз сакталып жүргөн 100дөн ашуун мылтык алынды. Бул тууралуу Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, bir айлыктын жүрүшүндө 700дөн ашык милиция кызматкери жана 150гө жакын жергиликтүү өкүл катышты. Алар тараптан 23 уруксаат берүү объекти, 3000ден ашык мергенчи жана белекке берилген травматикалык куралдын ээлери текшерүүдөн өтүштү. Анын натыйжасында 110 мыйзамсыз сакталган курал жарак алынды. Ошондой эле курал жарактын сактоо жана каттоо мөөнөтүн бузган үчүн Бузуулар кодексинин негизинде 451 протокол түзүлүп, 51 000 сом айыппул салынды. Ошондой эле bir айлыктын жүрүшүндө мурда катталган 61 кылмыштын бет ачылып, издөөдө жүргөн 4 кылмышкер колго түшүрүлүп, баңгизатына байланышкан 12 кылмыш аныкталды. Бишкек мэриясы шаар тургундарына кайрылуу жасады. Ал кудуктун темир капкагынын көп уурдалып жаткандыгына байланыштуу. Бишкек асфальт сервис ишканасы өткөн жумада шаардын ички жолундагы 30 кудуктун темир капкагын кайра ордуна коюп чыкты. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Бишкек шаарынын бийлиги акыркы учурда кудуктун капкактары көп уурдалып жатканын белгилеп, шаардыктарга кайрылды. Мэрия жолдогу кудуктардын ачык калышы коркунучтуу экенин эскертет. Урматтуу шаардыктар, сураныч, капкактарды уурдабагыла, ал коркунучтуу. Эгерде капкактардын уурдалып баратканына күбө болсоңор, 102 номуруна чалып милицияга кабарлагыла. Ал эми ачык кудуктар боюнча WhatsApp'тагы 0558 888 358 номуруна жазгыла деп айтылат мэриянын кайрылуусунда. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.